ушул говоритив аркылуу президентке, спикерге, депутаттарга, прокуратуранын кызматкерлерине жана ички иштер министрине кайрылгым келет. Мен сиздерге ушу кичи кредиттик компания Братко аркылуу жабыр тартуучулардан болдум. Анткени булар 42% менен кредит беришип, биз законду туура эмес билгендигибизге байланыштуу, ар кандай шарттарга байланыштуу основной суммасын убагында төлөп, кредиттин проценти калып калган. Ошол кредиттин процентин убагында төлөй албай калган. Ошол эле учурда Братко компаниясы менин үйүмдү внесудебка менен алып коюшкан. Внесудебканы алып частично төлөгөнгө эч кандай мүмкүнчүлүк берген эмес. Болгону $4000 баарын алып келесиң дешкен. Мен пока $4000 алып келгенче компания өзүнүн кылмыштык кыймыл аракети менен мага окшогон өзүнүн клиенттерин алдап, ошол убакта өзүлөрүнүн лицензиясын алдырып, таптакыр жок болуп кеткен. 3 жылдын ичинде мен алардын каякта экенин, кайда жүргөнүн таппай калган болчумун. Ошол убакта мен өзүмдүн $4000 ордуна $7000 машинамды кармап тургам. Ошол убакыт өткөргөнүн мен деле байкабаптырмын. Убакыт өткөндөн кийин өзүлөрү жакшылап сүйлөп келишип, ооба, өзүңдүн үйүңдү аласың, биз сага үйүңдү беребиз, үйүңдүн ордуна машинаңды бер деп, машинаны дагы $7000 машинаны $5000 ордуна алып кетишкен. Машинаны алып кеткенден кийин маган квитанция кесип беришкен, расписка жазып беришкен. Даже ушу Братко компаниянын директору Тагаева Венера 70 жаштагынасына карабай, мен ушу жашка келдим, кантип эле алдап кетем? Мен алдабайм. Машинаңды алып атабыз, берип атабыз. Балам Англияда жүрөт, Англиядан келер менен үйүңдү өзүң оформить этип беребиз деген. Биз ишендик. Кантип ишенбей коем? Маган квитанция менен берип атса, расписканы жазып берип атса, ошол убакта эле КГБда иштеген Абдунасыров Азамат деген бала келди. Мынакей азыр деген башка эле банктарда Сарыбаев, Тимур, Кадыров, Бактияр, ушулардын баары келип, нормальный келип сүйлөп, нормальный документтерин көргөзүп атса, кантип ишенбейбиз? Биз ишенип туруп бердим, ооба, колума кагаз алдым. Андан кийин бир машинаны алып, өзлөрүн алып алгандан кийин 15 күндөн кийин кайра эле мага келип атат. Башка эле бирөөлөрдүн атынан келип, үйүңө кайра $25000 бер деп. Ошол күндөн мынакей 2 жыл болду, 2 жылдан бери мен чындыктын артын билген жокмун. Финполицияга барам, финполиция, милиция, ички иштер министрликтерине жөнөтөт. Алар болсо прокуратурага жөнөшөт. Биздин президентке кайрылгым келет, биздин спикерлерге кайрылгым келет. Эмне бизге окшогон кичинекей ушундай нерселерге закон жокпу? Бири-бирине кайра эле кайрылышып, бири-бирине эле отписка менен заниматься этишеби? Мынакей прокуратуранын кызматкерлери Калканов маган деген эми аны айтканга болбойт, канча акча алышты, эмне кылышты? Бүт баары деген отурушат дагы эле кайра эле ишимди ички УРОВДга берип жиберишет, УРОВДдан прокуратурага берип жиберишет. 2 жыл болду. Кылмыш иши ачылган 160 статья менен. Бул каякты карап атышат? Коррупция деген ушу жакта мына мага окшоп ыйлап зыркырап баш аягын таппай жүргөн аялдар канча? Мынакей менин үйүмдү оформить этип койгон Кадыров Бактияр 4 жолу ушул эле Братконун атынан мошенник деген статья менен 4 жолу соттолуп, 2 айдан жатып, камерадан кайра чыгарып алышат экен. Чыга коюп эле кайра эле бир үйдү оформить этет. Булар билишет уже эмне кылышты, кандай кылышты. Биз эмнени билебиз? Биздин азыр мынакей үйүбүздү да алып койду, машинаны да алып койду, акчаны да алып коюшту. Азыр мынакей эчтеке кыла албай атабыз. Биздин үнүбүздү ким угат? Биздин үнүбүздү мынакей говоритив аркылуу сиздерге кайрылып атам. Кандайча кылам, эмне кылам? Эчтеке биздин үнүбүздү уккан эч ким жок. Сиздерге ошо кайрылгым келет. Азыркы убакта дагы деле мынакей уголовный ишим каралбай жатат.
ошону карап бергенге мынакей күндө чыркырап жүгүрөм аркасынан. Баары уже жаттап да бүтүшкөн. Азыр мына эртең мына келатат, то следовательди алмаштырып коюшат, то прокурорду алмаштырып коюшат. Ошол убакта эч нерсе иш болгон жок. Мен сиздерден суранарым. Дагы деле мен окшогон аялдар көп. Именно Братконун аркасынан азыркы убакта төртөөбүз жүгүрүп жүрөбүз. Төртөөнү тең ушул эле адамдар бешөө биригип алып эле башында Тагаева Венера, энеси, баласы Тагаев Багдан, Сарыбаев Тимур. Бүт баары биригип алып жүгүрүп, баары деген ушундай кылмыштуу кыймылдуу аракеттерин кылып жүрөт. Міне алар барышат, биздин үйүбүздү алып туруп, мына азыр эчтеке бир да сом берген жок. Килтейген үйдү алдырып койдум. Кимге кайрылам? Эмне кылам? Билбейм.